60 жаштагы Калысбек Тагаев Базаркоргон районунун Гүмкана айылынын тургуну. Ата мугалим болууну жаштайынан самап, бирок окубай калган дейт. Нур колледжинде башталгыч класстарга мугалим болуу изги тилеги ишке ашып, учурда 2-нчи курста окуп жатат. Окугандын уяты болбойт деген каарманыбыз студент болгондон тартып, ой туюму, жашоого болгон көз карашы өзгөргөн. Математикадан кичине кыйналдым, анан мына бирок башынан баштап неме кылып келатам, баягы көбөйтүү бөлүүнүн немесин формаларын мындай мурунку өтүлгөн эстемен чыгып кеткен экен туура. Анан ошо баягы деле азыр деле жаштар деле жаттагыла деп атат, көпчүлүк эле билбейт экен. Чын 4-5 сүдүрөйт да, бир класста жакшы билгендер болот туурасы. Анан баягы мен дагы ошолордун катарында эле жаттап, анан көбөйтүү бөлүүнүн башынан кайра көбөйтүү бөлүүчүлөрдү үйрөнүп атам мындай. Калысбек Тагаевдин ата-энеси да мугалим инсандар эле. Ал эми жалпы 12 бир тууган болсо, андан 11 тууганы баары тең мугалим. Үй-бүлөдө 3 уул, 1 кыздын сүйүктүү атасы болсо, 10 неберенин чоң ата таятасы. Байбичеси Гүлжан апа да Калысбек атанын окуганына балдары менен биргеликте макул болушкан. Балдарым каршы болгон жок негизи. Анан аялыма деле бир айттым, ал деле каршы болгон жок. Анан окутасың, окуулар жакшы дейт. Анан жатакана алдым, маданият техникум, булар договор келишим менен сүйлөшүп жатакана алып, буларды эми жатакана жок экен азырынча. Анан олар маданият техникумда жатаканасы жаттым. Анан аялым келип краскалашып, алиге бүт эле ремонт болуп аткан жерди бүтүрүп, мен киргизип коюп кетти. Анан 1-2 студент көрдү. Бирок окуучунда кыйын. Анан бирок аракет кылып атам. Тайпалаштары менен кошо билим алууга умтулган 60 жаштагы атанын билимди кабыл алуусу, тапшырмаларды так аткарып, ар дайым жооп берип турат. Мен бул группага, ушул агайга «Мен жана дүйнө» деген сабактан беремин. Агай «Мен жана дүйнө» дегенден кийин бул багы бардык баг эмне боюнча дүйнө жүзүндөгү баг эмнелер менен дагы кызыгат да. Сабакка негизи жакшы катышат, жакшы даярданат, тапшырмаларды дагы жакшы туура так аткарат да. Кыскасы агайдын жетишкен жактары, кызыгуулары жакшы. Ал эми группалаштары алгач окууга катышып жатканда таң калышчу, азыр үйрөнүп калышкан. Жаштарга улуулук кебин айтып, жаштайыңардан билим алгыла деп оң жолго баштап, жаштардын билим алуусуна стимул берип турат дешет. Башка бирөөнүн чаң атасы же атасы окшойт, кызын алып келген окшойт деп ойлогонбуз. Көрсө өзү биз менен окуп 1-2 саат качкандан кийин студентсизби деп биз өзүбүз суроо бергенбиз. Ооба, мен деле студент менен окуймун силер менен деген, анан жакшы кабыл алып өзүбүз сыймыктанганбыз. Бизде чоң эжелер дагы көбүрөөк окуйт. Жаштар биз ушул чоңдорго карап көбүрөөк мотивация алып, чоң болсо дагы мындай билим жашты карабайт дегендей эле. Ушундай жаштарга кошулуп булар деле окуп атат. Биз буларды көрүп мотивация алып, булар менен биз деле шыктанып окууга атабыз да, аракет кылып. Калысбек Тагаевдин 1 жылга окуу акысы 20 000 сомду түзөт. Айтымында дыйканчылык кылып, этап менен бөлүп төлөп турам дейт. Балдары да буга чейин окуу жайларда билим алышкан. Учурда балдары да атасын бардык тараптан колдоп турушат. Изги тилеги ишке ашып, билим алайын деген максат менен окуп жаткан улуу кичүүгө чоң түрткү берип турары маалым. Барчынай Жанзакова, Манас Назаралиев, Жалал Абад шаары.